60-тагы апамды сүйгөн байке жигитиме караганда ухаживать эткенди билет. Билесиңби, Кежи окурмандардын баштан өткөргөн ар түрдүү окуялары менен бөлүшүп келет. Бул ирет жаш кыздын катын жарыялайбыз. Эскертүү: каармандардын аты өзгөртүлдү. Башкы беттеги иллюстративдүү сүрөт интернеттен алынды. 12 барактуу көк тептерди толтуруп ыр чыгарыптыр. Совет кинолорундагы байкелер кийген боз костюм шымдар эсиңердеби? Дал ошондой кийинип келип 2 саат бою көркөмдөп ырын окуп берди. Баса, башында шляпасы дагы укмуш. Азыр точно андай таппайсыңар. Ошондо дагы апама жакпады. Чай берип узатсаңыз болмок деп жымыңдасам, колундагы майлыгы менен кубалап кирди. Электр мешибизди оңдогону келген. Ошондон бери үйдү айланчыктап кетпейт. Апам 2 жолу номерин алмаштырды. Кайдан таап алат билбейбиз. Эртеси эле кайра чалат. Кечээ апам боорумду эзди. Үлүңдү көрөйүн. 20 жылдан бери атаң түшүмө кире элегиле, тиги келе баштагандан бери күн сайын кирет. Ичим ооруп калгыча күлдүм. Апам 60-тан ашты. Атам кичинебизде каза болуп калган. Ошондон бери турмушка чыкпай, бизди бутубузга тургузду. Эң кичүүсү менмин, 18 жаштамын. Байкем менен эжем үй бүлөлүү. Апам экөөбүз чогуу турабыз. Жигитим бар, бирок тиги апамдын ухажоруна жетпейт. Романтиканын рысын дагы билбейт. Шоколад алып келип, кайра өзү жеп кетет. Гүл бербейт. Себебин сурасам, досторунан уялат эмеш. Кафеге алып барып эле тамак алып бере берет. Жөн эле сейилделичи десем, эшик суук, ооруп калабыз дейт. Тиги байкеге сөз жок. Күнүнө жок дегенде көңүл ачуу үчүн 100 вариантын айтат. Курортко барып келелиби? Жок. Ресторанга алып барайынбы? Жок. Тоого аңуулоого чыгасыңбы? Жок. Массажга жаздырып коеюнбу? Жок. Маникюр жасатасыңбы? Жок. Жүр, духи сатып берем. Жок. Апамды үйдөн чыгара албай убара. А мен алардын сүйлөшкөнүн угуп жыргап отурам. Кечээ күн суукта бир кап көмүр, тыбыт жоолук, жүн байпак, анан 5 литр варенье көтөрүп келиптир. Апам жок болчу, эжесиникине кеткен. Кой, уят болот деп үйгө чакырып чай бердим. Аялым менен жаш кезимде ажырашып кеткем. Бизди ата-энебиз кыйнап баш коштуруп койгон. Сүйүү жок, баары бир жашай албадык. Андан кийин үйлөнбөдүм. Апаңды көрөөрүм менен издеп жүргөн адамым экенин билдим. Макул, ушунча күткөндөн кийин дагы болсо күтөм. Мени жактырбаса дагы артынан калбай болгон аракетимди жасайм. Мурда өлүп калгандан коркчумун, азыр коркпойм. Анткени жүрөгүм бош болбой, сүйүүгө толуп токтойт. Оор үшкүрүнүп бир чайын урттады. Байке, а мен сиз тараптамын.